Бишкек шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунда салтка айланган майрамдык салтанаттуу иш-чара өттү. Дарыгер мырзалар айымдарды 8 март майрамы менен куттуктап, гүл десте белек кылышып, таң эрте аларды кызыл килемден өткөрүшүп шаңдуу тосуп алышты. Майрамдык салтанат куттуктоолор жана ыр күү менен коштолду. Ошентип майрам мына ушундай маанай менен башталды. Номер 1 үй бүлөлүк медицина борборунда таң эрте бейтаптар кезекке туруп калышат. Аларды өз убагында тейлөө керек. Дарылоо кабинетинин медайымы Саткын Бүбү Керимкулова 40 жылдан бери медицина тармагында иштейт. Бейтаптарды жылуу мамилеси, жакшы сөзү менен дарылап келет. Ишин мыкты аткаргандыгы үчүн шаардык мэрия тарабынан да сыйланган. Эртең менен саат 7-де келебиз. Менен саат 7-ден 10-га чейин анализдер алынат. Андан кийин бизде ар кандай процедуралар башталат. Ар бир кичинекей балдардан баштап чоң адамдарга чейин процедуралардын баарын тең жашына калып туруп жөнөтүп турабыз. Кечки саат 5:30-га чейин иштейбиз. Адамдар көп келет. Абул Саадат Уралиева, педиатр дарыгери, 30 жылдан ашык убакыттан бери медицина тармагында эмгектенип келет. Бир нече үй бүлөлүк медицина борборлорунда иштеп, бейтаптардын урматына ээ болгон. Бизде бир 95% ушул аял заты эмгектенет, ушул поликлиникада биздин жамаатта. Анан негизи ушул жаз айында бүт жакшы нерселердин баары ошо башталат. Негизи эле ошо Кудай баарыбызга тең эле ийгиликтерди берсин, ден соолукту берсин. Ошо ар бир күнүбүз ошо бүгүнкүдөй жаздын күнүндөй майрам болуп турушун мен ошо каалайт элем. Баарыбыз билгендей эле, баланын ден соолугу эненин ден соолугунан көз каранды. Андыктан ар бир айым өзүнүн ден соолугуна кам көрүү зарыл. Дарыгерлердин айтымында, айымдар кош бойлуу учурунда ден соолугуна өзгөчө көңүл буруусу керек. Аял гана эмес, кичинекей төрөлгөн ымыркай кыз баладан баштап ошолордун ден соолугун карабага милдеттүүбүз. Ар бир бала төрөлгөндөн кийин кыз бала болобу, ошол эрезеге жеткиче ошолорду биз көзөмөлдөп турушубуз керек. Ар бир аял заты ошол үй бүлөгө, кыргыз элине кызмат кылгыдай ден соолугу чың болуш керек. Аял деген бул өзү кем. Аял деген бул бизди алдайлап, алпештеп чоңойткон апалар. Аял деген бизге мээримин төккөн эжелер жана карындаштар. Аялдар бул ааламдын ажары. Аялдар бул ааламдын асылы. Аял деген бул тазалыктын, сүйүүнүн, назиктин белгиси. Бул сөздөр менен урматтуу айымдар, сиздердин биздин жашообузда болгон ордуңуздар өтө чоң жана зор. Ошондуктан сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап, сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бактылуулук жана бакубаттуулук каалаймын. Эч качан маанайыңыздардан күлкү жана жылмаюу кетпесин.